Ассаламу алейкум, жалпы урматтуу достор, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Ден соолуктарыңызда жакшы жүрөсүздөрбү? Урматтуу достор, видеону бөлүшүп койгула. Бүгүн эртең көрүп аткандар жана видеону аягына чейин көргүлө. Былдырап атасың, анан алжып атасың, анан акыл үйрөтпө, анан анамына, анан дегендер акырына чейин көрүп, анан кийин жазгыла. Урматтуу достор, видеону бөлүшүп койгула. Мен азыр силер менен бир актуалдуу темада сүйлөшкүм келип турат. Мен өзүмдүн оюмду да жана баса белгилеп өтүп кеткем. Азыр эфир аркылуу дагы айткым келип атат. Урматтуу достор, люстрация керек деп революцияны биз эмне кылдык? Эскилер кетсин. Эскилер жолобосун. Элди жеп тоногондор жоголсун. Жаңы жүз, жаңы адамдар келсин. Бу деп революцияга чыктык беле? Чыкканбыз. Андан кийин талап койдук беле? Чындык болсун, жакыңлар келсин, жакшылар келсин деп, Эми бүгүн карабайсыңарбы? Жогорку кеңеште эми такталбаган маалымат экен, Алы Карашев. Буга чейин СБКда жүрүп, анан республикага өтүп кеткен бир биздин жеп чутат. Ошо сунуштаптыр имиш. Мелис Мырзахматов менен ошол Улукбек Мариповду. Урматтуу туугандар, мен Улукбек Марипов тууралуу жакшы дагы, жаман дагы информацияларым бар. Мен бул нерсени силерге айтып өтпөсөм болбойт. Анткени бул жекеле бир адамдын тагдыры чечилбейт бул жерде. Бул жерде кыргыз элинин тагдыры чечилип атат, Мага жазып атасыңар, айтып атасыңар, биз өзүбүз каалаган адамды тандайбыз, өзүбүз каалаган адамды колдойбуз, ана мына деп. Сен колдо, бирок элдин арасынан чыкпа да, элден чыкпа да сен. Ал киши буга чейин каякта иштеп жүргөнүн айтып берейинби мен силерге? Ал киши Улукбек Марипов 2011 жылдан баштап 2015 жылга чейин Алмазбек Атамбаевдин помощниги болуп иштеген. Андан кийин 2016 жылдан баштап Сооронбай Жээнбековдун эсептөө палатасынын төрагасы, жетекчиси болуп иштеген. Эми угуп тургула. Бул көпөс, бул эски адам бизге келип кантип кыйратмак эле? Буга чейин кыйратса кыйратмак эмес беле? Атамбаевдин президенттин помощниги болуп турган, ошондо акылдарын айтса болбойт беле? Муну өзү ким сунуштап атат өзү? Неге сунуштап атасыңар? Бизге жаңылар керек, эскилерди кайрап келбегиле. Чөйлөрдүн немесин, шакалдардын бизге бир балдарын алып келбегиле. Атасы экс депутат, акеси аким. Эми буга эмне дейсиңер эми? Мага толтура фактылар келип атат. Эртең понедельник күнү дагы келсин, да биротоло толуктатып чыгарам. Иштейм деген кишини иштетпей ордунан алып кайра буга чейинки Кыргызстанды сазга батырган, кечеги 4-октябрда Кыргыздын тагдырына балта чапкан шайлоону тиккесинен тик туруп колдоп берген адамды кантип анан премьер-министр кылган атасыңар, Айткандын оозу жаман, сүйлөгөндүн көзү жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп, Көпөстөр, колдоп аткандар, айтып коеюн да бир жолу, Элдин тагдыры оюнчук эмес. Элдин тагдыры силерге оюнчук эмес. Силер колдосоңор, колдой үйүнө барып, үйүн шыпырып жатып алгыла, макулбу? Бирок ал премьерликке алдыгы силер колдоп аткан кишиңер жарашпайт. Жарашмак түгүл, болбойт алар, вообще жарабайт. Анткени бул киши эгер премьер-министр болуп калса, Улукбек Марипов болуп калса, эртең жөн гана Садыр Жапаровго бутуна чалынат да, буттан чалат Садыр Жапаровду. Бул 120 депутат неге аны сунуштап атат деп ойлойсуңар? Менин оюм мындай. Ал кишини сунуштап атканын себеби, мен оюмда, мисалы, эптеп Садыр Нуркожоевичту аксатып, элге жаман көрсөтүп, баягы эле эски чириген системасын кайра Садыр Нуркожоевичти кетирип орнотуш болуш керек да, мен оюмчачы. Көпөстөрдүн ою. 120 кой. 120 жеп чутат, качан кетесиңер, тажаттыңар го, Мына кетет, ана кетет деген сайлы шоу уюштуруп. Алдыгы Улукбек Мариповуңар вообще жарабайт, Анткени буга чейин ал помощник Алмазбек Атамбаевдин помощниги болуп жүргөн.
мейли айтасыңар, эскиби, анын кадры, мунун кадры дейсиңер. Мейли анын кадры, мунун кадры болсо, Садыр Нуркожоевич өзү айткан. Анын кадры, мунун кадры иши кылып, жакшы иштеп Кыргызга кызмат кылган болсо, мейли кызматка коебуз деп. А бул кызмат Кыргызга бир жакшылык кылбаптыр го бул киши. Сузакта бирөө карызды төлөп алалы деп 10 миллион сом бериптир. 7 мечит салыптыр. Мектеп саламдап атыптыр. Эмнеге ушундай Кыргызга күйгөн иштеген кишилерди силер эмнеге кызматка койбойсуңар? Тиякта бирөө Кореяда болсо балдарды чакыртып окутуп атыптыр. Бирөө Кытайда балдарды чакырып бекер окутуп атыптыр. Бирөө Москвада диаспорасы жок эле кыргыздарга жардам берип атыптыр. А бул эмне кылды Улукбек? Фамилиясын унутуп калдым, Марипов. Эмне кылды бул? Садыр Нуркожоевич буну билбесе керек. Булар ошо 120 кой сунуштап атасыңар. Силер Садыр Нуркожоевичке буттосуп атасыңар бунуңар менен. İşte atkan kişi kalsın ey. İşte atkan kişi kalmayın. Sizler iştemeyen kişini ap geliyorsunuz Sadır Japarov'ka sep. Çoğun gana butta olsun. Elim oygon Bul eski kişi al Ulukbek Maripov degen. Eski o Cembekov ile kadın nemesinde iştep жүрген kişi. Cembekov'un uçurunda oşo 2,5 milyard mamleketke zen keltiriptir dedi da. Keltiriptir dep atчет beriptir neme. JK'ga barıp, Jogorku Keneshке barıp. Sadır Nurkojоевич oşonu 3 жылда tapkan nersesin 30 күндө алып чыгып 2 миллиард төктүрүп койду го. Бизге мында результат көрсөткөн, буга чейин Кыргыз үчүн күйгөн, Кыргыз деп жүргөн адамдар керек бизге. Кызмат үчүн, карьера деп жүргөн адамдар кереги жок бизге. Башка кереги жок. Аларды эмне кыласыңар? Алып келип алып. Эртең эле кайра Садыр Нуркожоевич жаман көрөсүңөр ушунун айынан. Кимдин премьер-министри, Садыр Нуркожоевичтин премьер-министри иштей алган жок, Садырдын өкмөтү иштей алган жок, анан Садырдын кадрлары иштей алган жок. Elim, mo videonu bölüşkülü. Bardығы bilsin. Жаңылып адашып колдоп жүргөндөр да көрсүн дагы оюнан кайтсын. Тараткыла достор. Тараткыла, бөлүшкүлө. Бардығы билсин, бардығы көрсүн. Анан жөн эле келип алып карьера үчүн, кызмат үчүн, өзүнүн авторитети үчүн, элдин кызыкчылыгын ойлогон кишилердин бизге кереги жок. Аларга бут бастырбаш керек. Бут бастырбаш керек. Мейли ошол 2,5 миллиард таптыр, ошонун отчетун өрүп койсунчу, мейли бизге ошо улук башкасын бербей эле койсун, улук Марипов. Ошо 2,5 миллиард толук бюджетке түштүбү? Кимден зыян келтирилген, кимдер камалды ошол аркасы менен, кимдер кусту? Каяктан урдаптыр, эмне урдаптыр? Кана отчет, подробный отчет бербейсиңер. Жарым отчетуңар акчам сом менен, жарым отчетуңар доллар менен, жарым отчетуңар евро менен. Жогорку Кеңеште сынга калып жүргөн кишини кантип болуп атасыңар кайра Жогорку Кеңеш. Элим, могул жакта биз Садыр Нуркожоевич Жапаров президент болду деп сүйүнүп отурабыз. А тетиги 120 кой. Ошо Садыр Нуркожоевичке тоскоол болсун деп могу окшогон эски кадрларды алып келип премьер-министр кылып койгон атат. Ойлоңула достор. Жакында парламенттик шайлоодо келет. Аз эле калды. Ошо парламенттик шайлоодо да ушуга окшогон эски көпөс чириндилер келет. Абайлагыла, адашып шайлап албагыла, акчасына алданбагыла. Буларга элдин тагдыры баары бир экен. Биз үчүн баары бир эмес. Эч качан биз жол бербейбиз. Болгон учурда дагы карап тургула. Болсун мейли, болсо дагы. Бирок буга чейинки кылган иштерине отчет берсин. Отчет берсин буга чейинки берген кылган иштерине. Кыргызга эмне кылды? Ошол чылбатпайбы? Туулган жылы өмүр баяны тим эле укмуш жазыптыр. Кимдин кайсы президенттин жардамчысы болгонун жазылбаптыр. Жон гана президенттин жардамчысы деп. Кайсы президенттин эсептөө палатасында жетекчи болгонун да жазбаптыр. Жон гана президенттин эсептөө палатасы жетекчиси деп. Мен аны ким жазганын уже билем. Жана аны ким аркылуу жаздырып атканын да билем. Улукбек. Суранам, ойлон, ойгон байкеси. Сен Кыргызга кыянатчылык кылгансың. Sen özün жердештериңен барып сураш керек сен тууралуу. Сенин жердештериң билет сен тууралуу эмне кылып атканын. 120 манка, силер эртерээк кеткиле. Силер минтип Садыр Нуркожоевичке кайра бут тосконуңар токтоткула. Керек болсо өкмөт башчысы жок деле иштеп кое алат Садыр Нуркожоевич. Просто силерге окшогон көпөстөр тоскоолу болбосо эле 120 га туугандар, жан кирип аткандар, баарыңарга ассаламу алейкум. Урматтуу туугандар, биз могул жакта Садыр Нуркожоевич президент болду деп сүйүнүп жүрсөк, тиякта тиги 120-аңар
Тети Кудайдан жок ачкан 120. О, убагында Атамбаевдин помощниги болуп иштеп жүргөн. Андан кийин кечеги революцияга түздөн түз күнөөлүү Сооронбай Жээнбековдун аппарат жок, эсептөө палатасынын жетекчиси Улукбек деген немени колдоп атышты булар, Марипов дегенди. Ошону премьерликке көрсөтүп атышты. Марипов тууралуу кимиң кандай оюң бар, мага жөнөткүлө, жазгыла. Ал о кереги жок бизге андай эскилердин. Элим силер айтып атпадыңар беле? Люстрация керек, жаңылануу керек, жаңадан бололу, жаңадан келсин, элге иштесин деп. Кана иштей турган адам, могул 120 карасаңар дагы Садыр Нуркожоевичке бутунат, бут тоссун деп, Садыр Нуркожоевичке бут тоссун деп могул кишини коюп атышат. Ал киши Кыргызстанга оңдосо оңдомок эмгиче. Жалаң мындай жооптуу, мертебелүү кызматтарда иштеген киши ал. Кыргызга эмне жакшылык кылып койду гана? Эсептеп бергилечи кыйын экенсиңер ушунчалык. Кимиң бар? Кимиң эсептей аласың? Кыргызга эмне кылды ал Улукбек? Айтып атам, Кыргызга бир жакшылык кылбаган кишини алып келип алып жакшылык кылат деп күтпөгүлө. Буга чейин кыйратпаган адам мындан кийин да кыйратпайт. Үмүт жок анда. Ал карьера үчүн, кызмат үчүн, мансап үчүн чуркап жүргөн киши. Ойлоңгула элим. Ойлоңгула, эртеңки күнү Садыр Нуркожоевич иштебей атат деп чыгасыңар. Жок, мого окшогон чимкириктер келсе, мого окшогон көпөстөр эскилер келсе, вот, ошондо Садыр Нуркожоевич иштебей атат болот. Жаңылар келсин, люстрация деген сөзүңөр гана. Не унчукпай четте карап отурасыңар? Урматтуу элим, сүйлөп чыккыла, жазгыла. Недостоин деп айткыла. Просто деген мындай да мен негизи бүгүн эфир кылайын деген деле ниетим жок эле. Эртең бир жакшы бир могул газ боюнча бир тема неме эфирим бар эле, ошону айтып сүйлөп коеюн дегем. Просто бүгүн жаңы эле угуп алып, просто нерв болдум да. Кыргызга кыянатчылык кылган кишини кантип кайра премьер-министр кылган атасыңар депчи. Колдобогула, эртеңки күнү бир Кыргызстанда туура эмес иш болуп, элге каршы нерсе болсо, Жапаровдон эмес, ошол премьер-министрликке коюп аткан кишисинен сурап алгыла. Жапаров ал жерде эч кандай күнөөсү жок. Просто Жапаровду тоскоол болуп атышат да ушундайлар. Жанындагы чимкириктер, Садыр Жапаровдун жанына үйлүп алган чөөлөр, качан кетесиңер? Болду да. Кеткиле да, мен билем силер ким экениңерди. Бир нерсе десе, жаман көрөсүңөр мени. Эфиримди токтотуп коесуңар, чалып ар жактан. Чындык ушундай ачуу болот. Чындык ушундай ачуу болот. Колуңардан эч нерсе келбейт, мени коркутуп үркүтүп аткандар. Жанатан бери бирөңү жазасың. Мен өзүм билем да кимди колдойм анан. Сен сага бир нерсе деп атамбы деп. Сен мага бир нерсе дебей эле кой. Сен элди менен эсептеш. Ал жерде элдин тагдыры чечилип атат. Улукбектин тагдыры эмес. Элдин тагдыры чечилип аткан кезде Улукбектин тагдыры бизге уруп ойнобойт. Эртеңки күнү элиң кыйналып атса, сен кантип жашайсың үйүңдө? Мейли өзүңдө мансабың бардыр, байлыгың бардыр, кызматың бардыр. Балким улукка окшоп көрүнгөн жерде каерде күн тийсе ошол жерде иштеп кететтирсиң. Ойлон, ойгон туган, баарыңыздарга суранып кетем. Эч качан Улукбек деген дагы бир жолу айтып коем, мына 300 киши болуп атасыңар. Жаңы кирип келип аткандар. Улукбек деген азыр кандидаттыкка көрсөтүлүп атыптыр. Жалгыз кандидат дешипчи. Эмне Кыргызда андан башка жакшынакай иштей тургандар куруп калыптыр. Буга чейин жакшынакай иштеп аткан, анда ушунчалык кадыр таппасаңар, Новиковду ордуна коюп койгула да. Ушунчалык эле таппай атсаңар, башка адис таппай атсаңар. Анан эмне буга чейин эски эмнеге люстрация деп чыкты эл? А силер эмнеге эскилерди алып келип атасыңар, урматтуу ЖК? Кетпейсиңер бертерек, уялбайсыңар 120 жакка тарап. Кыйын киши болуп, биларман киши болосуңар, эч нерсени кыйратпай, жыргатпай. Просто Кыргыздын тагдыры дегендечи достор, ушунчалык бир жиним келет, карасаңар, буга чейин Борон ун деле коюшту, Абылгазиев ун деле коюшту, жыргаттыбы? Мына Новиков эми результат көрсөткөндө муну дагы алып туруп, тигини койгон атышат. Тугандар, суранам, тугандарым, мени туура түшүнгүлө.
Мен бул жерде жыргаганыман, же болбосо бул жерде мен жиним келгенден чыгып ала турган жерим жок. Мен бул жерде күйгөнүмөн чыгып атам достор. Менин да келечегим ойлондурат. Менин келечегим бул жагы. Мен да бул жагына бала чоңойтом, үй бүлөлүү болом. Мен баламды тарбиялайм, нервери тарбиялайм, мага окшогон жаштар тарбиялайт. А биз эмне кылабыз жаштар, эмне кылабыз келечегибиз? Азыр талкаланып атса, биз кантип монтип келечегибиз талкаланып атса, кантип унчуп кое туруп беребиз? Кантип биз о келечегибизди талкаланганында мындай жол беребиз? Урматтуу жаштар, жол бербегиле эч качан. Анткени бул бийлик да кетет, кийинки бийлик да кетет. Только эл кылат, биз калабыз. Анан эмне кылабыз? Булар тагдырыбызды, келечегибизди талкалап койсо, ошо талкаланган келечекте жашай бересиңерби? Жок, азыр пока талкалана электе сактап калгыла. Талкалана электе сактап калгыла. Ушу премьер-министр деген эмени должносту жоюп койсо, мен абдан сонун колдоп бермекмин да. Абдан макул болмокмун. Ушундай достор. Дагы киргениңер болсо дагы айтып коеюн достор. Улукбек деген bir кандидатты жалгыз кандидат деп ушунчалык күйдүрүшөт да ушу чоңдорчу. Жалгыз кандидат премьерликке элестеткиле. Ошону койгон атышыптыр. Ал буга чейин Атамбаевдин жардамчысы болуп жүргөн. Андан кийин Сооронбай Жээнбековдун эсептөө палатасынын жетекчиси болгон. Эскилерди келбесин деген сайын эскилерди эмне сүйрөп келип атасыңар, жогорку кеңештин жеп чутаттары? Эмне сүйрөп келип атасыңар аларды? Могул жерде мени сөгүп аткандар, урматтуу Кудайдан жол ачкандар, кыргыз бир туугандарым, ойлонуп койгулачы. Мен силерге жамандык каалаган жерим жок. Мен болгонун айтып атам достор. Мени жаман көрбөгүлөчү. Силерге барыыр болсо, мага барыыр эмес. Иштебейт ал туугандар, просто эртеңки күнү ушул аркылуу Садыр Нуркожоевдун жаман көрөсүңөр, Садыр Кожоевич иштебей атат дейсиңер. Азыркы конституция боюнча бүт бардык ишти өкмөт кылат. Азыркы Текебаевдин конституциясы боюнча азыр президенттин полномочиясы мындай чектелүү. Жаңы конституция алгандан кийин анан президенттин немеси күчтүү болуп, анан көп иштерди президент кыла баштайт, полномочиясы күчтүү болуп. Азыр иштин баарын өкмөт кылат. Кылып аткан кишини эмне токтотуп атасыңар? Уяту жоктор. Бир нерсе десе жаман көрөсүңөр. Оюңарды айтып, видеону бөлүшүп койгула. Адашып колдоп алгандар, адашып жаш экен, жаңы экен деп алгандар, ал эч кандай жаңы эмес, жаш дагы эмес. 41ге чыгыптыр. Буга чейин иштечү жерде иштептир, нормальный жерлерде. Кыргызга эмне кылыптыр деп сурабайсыңар, эчтеке кылбаптыр. Эч нерсе кылбаптыр. Барып ошонча иштептир. Кең судагы, Нарындын жумгалындагы кең судагы айылга свет киргизип койсо өлө эле. Ошондо Атамбаевдин помощник болуп жүргөндө көзүн май басып, көзүн деп бирөөңөр жаап койдуңар беле аны. Жок, кулагы дүлөй беле ал кезде. 30 жылдан бери свет жок отурат айыл. 30 жылдан бери свет жок отурган айылга бир свет киргизе албаган помощниктин бизге эмне кереги бар? Анан кийин кечеги то есть жана ошо жазып чыгыптыр да, бирөөчү ошону колдопчу, чагылган кейжи дейби? Түндүк түштүк деп силер ортодо бөлүп коюпсуңар ошол жерде. Түндүктөн президент болсо, түштүктөн премьер-министр болуш керек деген түшүнүк бар деп. Кимде түшүнүк бар экен? Элдин атынан сүйлөгөндү качан токтотосуңар, Чагылган кейжи? Силер качан токтотосуңар? Элде андай түшүнүк жок. Хоть мага демек премьер-министр да түптөн болсун. Бирок кыргыз үчүн иштеген, кыргызды жебеген, көрүнгөн жерде рейдерский захват кылып басып албаган карапайым калктын арасынан чыксын. Ушунчалык эле башка кандидат таппай атсаңар, мына кандидаттар толуп атат. Сузакта бирөө карызды төлөп алгыла деп 10 миллион сом берип атат. 7 мечит салыптыр. Эми мектеп салам деп атат. Кореяда бирөө жүрөт, студенттерди чакырып окутат экен. Турцияда жүрөт, мекендештер кыргыздарга жардам берип айтпай дебей эле. Москвада жүрөт, диаспорасы жок эле кыргыз мекендештерге жардам берип жүрөт. Иш кагаздарын бүтүрүшүп. Кытайда жүрөт кыргыздарга жардам берип. Кыргызстандын ичинде жүрүшөт, бири-бирине жардам берип. Кече пандемияда каякта эле ушул Улукбегиңер.
Мен силерге акыл үйрөткөн жерим жок. Просто мен болгон нерсени айтып атам. Ойлонгула, ойгонгула досторум. Видеону бөлүшкүлө, оюңарды жазгыла. Бир нерсе деселе жаман көрөсүңөр, эй. Мейли Новиков болбосо дагы Улукбек да болбосун. Улукбек кыргыздын тагдырына чычкан адам ал. Башка кыргыз калбай калып туруп, эмне ошо эле жалгыз кыргыз бекен. Улук болбойт тугандар, вообще болбойт. Анын Каракулжадагы неме то есть Ноокаттагы толтура былыктары бар. Атасынын да былыктары бар. Акеси аким. Байкеси аким болуп иштейт. Анан ошол нерселерди көрүп билип туруп анан билбейм кантип колдоп атасыңар. Мен каршы чыккан жерим жок, просто кыргыздын тагдырына чычкан кишини мен колдой албайм да. Бул жерде Кыргызстандын, кыргыз элинин тагдыры чечилип атат, эй. Мен силерге өзүмдүн тагдырымды айтып берип наразы болуп, же мен бир кызматка илешпей калып наразы болуп айтып аткан жерим жок. Кызматыңарды да урдум, байлыгыңды да, бийлигиңди да урдум. Мага кыргыз элинин тагдыры кымбат турат. Эмне десеңер ошодой келем, эмне деп жазсаңар ошодой келем. Ол жерде мени сөгүп аткандар. Ошондой достор, өзүңөрдүн оюңарды жазгыла. Могул жака өзүңөрдүн мнениеңарды жазгыла, коркпогула. Силерди эч ким коркутпайт, эч ким эч нерсе кылбайт. Просто эл чындыкты билсин. Могул жерде 360 адам отурасыңарбы? Силер бөлүшсөңөр, ошол кишини 3600 адам көрөт. Ал могул ойду ошо 3600 адам көрөт. Ал 3600 адам бөлүшсө уже бүтүндөй кыргыз адам көрөт, кыргыздар көрөт. Анан ойгонот, ойлонот. Токтотолу достор, токтотолу. Эскилерге жол бербегиле эч качан. Эскилер оңдобойт. Оңдосо эмгиче оңдомок. Бир эле мисал келтирейинчи, мейли ушу оңдогонуна, мейли кыйратып турушунча. Кең сууга свет алып кирип бериптирби? Я. Тиякта кең сууда свет жок отурат 30 жылдан бери эле. Бир нерсе десе жаман көрөсүңөр, сөккөндөр. Билбейм кандай тарбия алып чоң койгонсуңар, же кыргыздын тагдыры силерге ушунчалык баары бирби, мен түшүнбөй атам. Мага эмне зарыл, Мен просто элге күйгөнүмөн айтып атам. Өзүмдүн Кудайга шүгүр жумушум бар. Курсагым ток, кийимим бүтүн. А мен өзүм деп жашабайм эч качан. Өзүм десең бир күн барып туруп жардан алып учасың. Өзүм дегендердин арка тагдырынын аягы эч качан жакшылык менен бүткөн эмес. Мен ал каяктан билесиң, эмне кылып билесиң деген сөздөр менде ал вопрос эмес да. Мага элден келет. Мен ал элден келген информацияны мен достоверный адамдардан барып сурайм. Могу чын эле ушундай болдубу? Могул жер чын эле мындай болдубу деп. Анткени могу эфиримде жөнөкөй эле карапайым калк эмес. Тети жогору жакта отурган, МВДдагы отурган байкелер көрөт анча-мынча, УКМКда отурган байкелер көрөт. Азыр эфирде сүйлөш бул аябай жоопкерчиликтүү. Ар бир экинчи сөзүңө жооп бересиң. Мен деле ойгонуп сүйлөйм. Мага акыл мындай кандай десем, мага переживать этпегиле. Главный силер өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Мен болгону ошо айтып атам, мен башка силерге бир нерсе кылган жерим жок. Же мен жер саталы, эл саталы, же болбосо бир урун алып келип, же бир баскынчыны алып келип, премьер-министр кылалы деп айткан жерим жок да мен силерге, турабы? Орус болсо да Новиков жакшы иштеди. Ушунча эле кыргыз таппай атсаңар, кыргыздар толтура. Неге силер Темирбек Асанбековду айтпайсыңар? Ал эмне кыргызга кыянатчылык кылды беле? Же буга чейин эскилер менен иштешти беле? Аны эмне айтпайсыңар? Я. Айта албайсыңарбы? Айткыла, ал деле болсун. Башкасы деле болсун, бирок мен Улукбайкенин келишине мен каршымын, түздөн түз каршымын. Улукбайке өзүң бирөөнүн атынан бирөөлөргө жаздыртып чыгарбай, бирөөлөрдү заказ берип жалдап чыгарбай, өзүң чыгып сүйлөбөйсүң элең. Урматтуу туугандар, мен ошо кандидаттыгым көрсөтүп аттыр, кандай дейсиздер, кандай ой достор деп. Же өзүңүн баракчаңды көрдүм, бир катталуучуң жок экен го. Анан кантип барып элдин атынан премьер-министр болосуң ал жерде? Бир катталуучуң жок. Бир сүрөтүңдү чыгарып коюп турсуң болгону. Достор, ойлонолу, сураныч, достор, азыр дагы кеч эмес. Биз каршы чыгып турсак эле элдин талабына эч ким макулуу неме каршы чыга албайт. Биз Садыр Жапаровду эл тандадыбы, значит, премьер-министрин да эл тандашы керек. Эл тандашы керек, эл. Жалгыз эл. Анткени ушу эл бар үчүн Кыргызстан бар. А Кыргызстан бар үчүн эл бар.
Экөө бири-бири менен моундай байланышта. Силер ойлобогула, чоңдор. Минтип кетебиз, анан эл билбей калат, анан өтүп кетебиз, анан могул жерден пайдаланып муну премьер-министр кылып алабыз, анан могул жерден пайдаланып муну спикер кылып алабыз дегениңерди. Депутаттар, силердин баркыңарды көрдүк го, кадырыңарды көрдүк. Уялчак депутат. Особенно сага тийиштүү. Уялып жүрүп, бетиң бешкиле турбай, уялбай эле калып эле. Сени көргөн жаштар кантип чоңоет? Азыр мектепте ал челлендж болуп кетти, анча-мынча мектептерде. Мен сага дегени. Ошол нерсени көрүп чоңойгон жаштарыбыз биздики кандай адам болот? Кандай адам болот? Мариповго келсек, Улукбек Мариповго келсек. Сиз биринчи Улукбек Марипов байгеси. Сен элдин алдына чыгып, буга чейин иштеген иштериң боюнча отчетуңду бер. Эмне кылдың? Кыргыздын кайерине жакшылык кылдың? Жардамчысы болуп жүрүп, эмнени кыйраттың? Мындай да достор, эми силерге мындай эле пример келтирип берейинби? Пример келтирип берейинчи мындай эле жөнөкөй эле. Мына Садыр Нуркожоевичти баарыбыз жакшы көрөбүз, Нуркожоевич жакшы көрөбүз. Нуркожоевич мындай достоин да. Колунда иштеп аткандарды да жакшы көрөт. Убагында бул деле Атамбаевди жакшы көрүп жүргөн, туура деп жүргөн. Андан кийин Атамбаев бой калды деп, анан Сооронбайды жакшы деп мактап жүргөн. Кечеги революцияда Үмүтбектин өлүмүдө дагы түздөн-түз тиешеси бар десек болот бул кишини. Анткени ошол кыргыздын тагдырына чычкан, кыргыздын тагдырына кыянатчылык кылган, кыргыздын тагдырына балта чапкан кечеги 4-октябрдагы шайлоого түздөн-түз тарапташы болуп, ошону колдоп бергендердин арасында ушул Улукбек Марипов да бар. Тугандар, уру менин тууганым эле, менин кошунам эле, менин жердешим эле, мен жактык эле дегенди токтотуш керек. Ким иштейт, могул иштейт, моундай кылган. Историясына да кичине неме кылгыла да. Айтат го баягы күйөөгө тиерде. Айтат го, кызым, бар баланын аты, жет атасын сурап кел. Кандай адамдар болгон экен? Ак сөөк болгон бекен? Же болбосо аялын барып үйлөнөм деп атса, кызың барып ата-энесин сурап кел. Кандай адамдар экен? Деп айтат го, эми историясын сурайт го. Сурагыла мунун да историясын. Улукбек буга чейин каякта иштептир? Эмне кылыптыр, эмнени жыргатыптыр деп. Буга чейин кылбаган киши bundan кийин эч качан кылбайт достор. Эч качан кылбайт. Кылса эмгиче кылмак. Ачыгын айтканда, мен оюм ушундай достор. Просто мен мындай эмелерге мен мындай карап отура албайм да, мындай. Туура эмес иштерге көзүмдү жумуп, унчукпай, иши кылып өзүм курсам тойсо болду, же болбосо иши кылып өзүм жашасам болду деп мен антип жашай албайм, туугандар. Чын, мени жаман көрсөңөр жаман көргүлө. Урушсаңар урушкула, сөксөңөр сөккүлө, мен болгон эле болгондо айтып берем силерге. Мен башка эч нерсе айта албайм. Болгон ушундай достор. Мен кыргыздын тагдырына эч качан мондай кыянатчылык кылып аткандарга жол бошотуп бере албайм. Жарабайт ал Улукбегиңер. Жарабайт, дагы бир жолу айтам, жарабайт. Достор, аябай кеч болуп баратат, уйкуңарды бузуп атам. Эртең да бир эфир кылам. Эртең газ тууралуу айтып берем мен силерге. Уксаңар оозуңар ачылат. Менде фактылар менен бар. Эртең ал тууралуу айтып берем. Бүгүн пока могул экстренный болуп калды, потому что мен жиним келип кетти. Мындай нерселерге мен мындай чыдай албайм. Анткени Кыргызстан тагдыры баары бир эмес. Дагы бир жолу айтам, урматтуу мени сөгүп ашатып аткандар, баарыңарга жакшы бейпил түн каалайм. Жакшы уктаңыздар. Видеону бөлүшүп коюңуздар, оюңуздарды жазыңыздар. Силердин оюңар мага өтө кымбат достор. Сак саламатта калгыла. Баарыңарды жакшы көрөм, урматтуу кыргыз элим.